2020-жылдын октябрынын соңунда тартылган бул эсте калчу өзгөчө кадрлар Каныбек Исаковдун акыркы ирмемдери болуп каларын эч ким ойлогон эмес. Видеодо Каныбек агай республикадагы белгилүү окуу жайын заманбап даражага кантип жеткиргенин айтып жаткан кези, өкүнткөнү агай өзү ушул берүүнү көрүп үлгүргөн жок. Биз бүгүн маркум Каныбек Исаковдун көзү тирүүсүндө тартылып үлгүргөн маектеринин акыркы топтомун сунуштайбыз. Мындан 14 жыл илгери Каныбек Исаков окуу корпусун сырттан бир саамга карап туруп, ошол жылдарын башынан өткөн оор мезгилдерин эстеп турду. 36 жаш курагында ректорлук кызматка келип, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун алдындагы опултоо көйгөйлөрүн бир четтен чечүүгө киришкен. Убакыт, ден соолук, үй бүлө дегендерди унутуп ишке чөмүлүп кетти. Муну жетекчи, устат катары өзүнүн милдети деп эсептеген. Мен келген мезгилде ушул эки ректор иштен кетип, жамаатта мындай бир топ көйгөйлөр болуп турган экен да. Менин эң негизги миссиям эле бул жерде жамааттын ынтымагын баш коштуруп, бир максатка, бир тилекте, бир окуу жайдын аброюн көтөргөнгө, имиджин сактаганга аракеттерди кылдык, өркүндөткөнгө. Ушул жерде мен студенттердин духу аябай көтөрүлдү. Жамааттагы ушул баягы бир жакадан баш чыгарып, чоң милдеттерди аткардык. Биринчи кезекте ошол атмосферанын жакшы болгону менен катар эле бир топ лабораторияларды, бир топ заманбап окууканаларын түздүк да. Анан жамаат менен биргелешип ашар мындай демилгеси менен жатаканаларын алдын, ушул башкы корпустун алдын эретке келтирип, институттун инфраструктурасын өнүктүрдүк, айлык акыларды көтөрдүк. Анан жамаат шыктанып, аябай жакшы ийгиликтерге жетишти. Андан кийин ушул жамааттан тарбияланып чыккан Бекмурза Бекболотович деген жигитти мен ушул ректорлукка сунуштап, андан кийин мен 2011-жылы Ош мамлекеттик университетинин ректору катарында которулуп кеттим да. Батыштагы жакан шаарларда бир университет, бир шаарды куруп коет. Мына ошондой салтты Кыргызстанда Каныбек Исаков баштап берди десек болот. Кийинки жылдары Ошто курулган кооз имараттардын көбү Ошмуга таандык. Башкалар көп кабаттуу үй салып сатып, тойканаларды көбөйтүп киреше таап жатканда, Каныбек мырза билим берүү имараттарын куруп, башкалар улай турган жол салды. Эгемендүүлүк жылдарда кыргыз улуттук жогорку окуу жайларды өнүктүрүүнүн бир модели түзүлгөн жок да. Анан менде ушундай ой болду да, бир заманбап улуттук жогорку окуу жайлардын бир моделин түзөйүн. Элди ушул бир жаңылыкка, бир бийиктикке бир үйрөтөйүн деген ой мененчи. Мына ушул Акбуранын Акбура кампусу Ош университетинде мен келгенимде мына бир корпусубуз бар эле. Бектемир агай салып кеткен. Бул жерде медицина факультети жайгашкан. Анан мына жерлердин баардыгы жүгөрү талаалары болчу. Таштак баары билет, анын фактылары дагы бар. Андан кийин мен ушул жерде бир студенттик шаарчаны курайын, кампус. Мына европалык типте бул студенттик шаарча кампус деген. Ал жерде окуй турган китепканалары, лабораториялары, спорттук базалары бар. Жерди бир инфраструктура түзөйүн деген кыял болгон да. Анан ошол кыялдарымды мен башкаларга айтып бергенде, алар ишенген жок. Бирок баягы энтузиазм, энергия, чыгармачылык менен изденүү мени дайыма мындай шыктандырып турду да. Анан жамааттын ынтымагы, жамааттын билимдигинин негизинде биз ушул жерде бир топ иш аракеттерди мындай реалдуулукка айландырып, чындыкка айландырдык да. Мына ушул жерде мына парктардын түзүлүшү, балдар эркин эс алып ойной турган, эс ала турган, жатып алып керек болсо китеп окуй турган шарттар болду да. Мына беседкалар, балдар отуруп мындай бир маектеше турган, сүйлөшө турган, спорттук комплекстер мына. Мунун артында дагы бир чоң парктарды жасаганбыз да. Анан эң башкысы мына Акбуранын жээгинде биз атайын Акбуранын жээгин бекемдөөчү бүгүнкү заманбап иш аракеттерди кылдык да. Мындай карасаңыз, бул жерде таза суу агып атат, абасы таза, өзүнчө эле бир керемет жер да. Анан ошол керемет жерде биз билим берүү бешигин жасайлы деген аракетибиз болду. Ошону биз турмушка ашырдык да. Мен азыр бүгүн ушуларды жасаган иштеримдин баарын көрүп, өзүмчө тергип, өзүмчө бул эл алдында мындай жүзүм жарык деп айтсам болот да.
Сіздер жақшымы? Мы так ждали вас. Да? Чеңгелеткенде. Да, вас. Ну, келдім мына. Жүремін. Может, мы сфотаемся с вами? Селфи? 1, 2, 3. Рахмат ағай, спасибо. Дүниелік өніккен университеттердің барында медициналық клиникалар болды да. Бұл бирок біздің қырғыздар башкача түшүнөт. Бұл студенттик поликлиника деген сыяктуучу. Жоқ. Ал европалық типтеги медициналық клиникалар мамлекеттик медициналық клиникалар жасабай турган, оор операциялар жасаган профессорлор бар да университеттечи, докторлор бар. Ошолор баягы мамлекеттик медициналық клиникалар жасабаган операцияларды, оор мындай иштерди чечиш керек да. Эми келечекте ушул кыргыз элине бир кызмат кылган, анан студенттерибиз ушул жерден практикаларды өткөн, тажрыйба алган, үйрөнгөн, өзүнчө бир медициналык бир мекеме болуш керек да. Бул балдар үчүн ошондой кызмат кылат, а коом үчүн ошол ооруларды, маселелерин чечкен. Болгондо дагы татаал мындай бир ооруларды изилдеген, илимий мамиле жасаган жер болуш керек эле да. Биз муну 2014-жылы турмушка ашырдык. Мамлекет эсебиндеги окуу жайдын мынтип алдыга озуп кетишинин себеп жөнү тууралуу узун кептердин аягы үзүлбөй, кантип жана кандайча деген суроо ушул кезге чейин баш катырган бойдон турат. Атайын мына арчаларды көрсөтөйүн дегеним. Мурда жылы 3 жыл болду буларды эккенибизге. Какыраган жер болчу. Суу дагы жок болчу, таш бул жерчи. Но ошону өздөштүрүп, кырк сеп, башка бүт баягы дарак өгөт өсө турган каражаттарын баарын кылып, анан студенттерибизди ашарга чакырып, өзүн баш болуп тиктик да. Бул жер өзүнчө бир жаштардын сүйгөн паркы болуш керек да келечекте. Анан ушуну жээктей 4 илимий лаборатория курулуш керек. Чакан Катеч тибиндеги мындай бир илимий лабораторияда так илимдер боюнча, табигый илимдер боюнча, гуманитардык илимдер боюнча, андан кийин ошол жерде биздин импоздор иштеш керек. Ал эми экинчи кабатында студенттерге сабак берилиш керек да. Мисалы, бул колледждин үстүнө курулган кошумча өстүрмөгө окууканалары менен бирге лабораториялар уюштурулган. Мында азыр 2000ге жакын студент окуйт. Ошол ар бир жаңы салынган имараттарда биз ошол инфраструктурага, жаңы технологияларга, өзгөчө компьютер технологияларга басым жасадык да. Анан айланасындагы мына ашканалар болобу, китепканалар болобу, балдар басып жүргөн мындай бир жөнөкөй парктар болобу, аларды баягы көк шеберге айландырып, өзүнчө бир жагымдуу бир атмосфера түзө алдык. Ал эми окуу жайдын алдында түзүлгөн 3 кабаттан турган тиш дарылоочу клиниканында илимий техникалык базасы чыңдалган. Бул өндүрүштүк лаборатория биринчиден университетке акча каражатын алып келсе, экинчиден студенттердин кесиптик илимдерди өздөштүрүп, көндүмдөрдү өстүрүүдө мааниси чоң. Жаштар үчүн спорт өтө маанилүү. Ошол үчүн окуу жай спорт объектилерин көп курганга аракет кылган. Түрдүү багыттагы мындай комплекстерден 20дан ашыгы ишке ашкан. Волейбол, баскетбол, өзгөчө мына азыр заманбап футбол талаларындагы курганга аракеттер болду. Бизде азыр андай футбол талаларынан дагы 2-3 бар. Андан кийин табигый футбол талаларындагы жасаганбыз стандарттагы. Анан ушул менен эң акыркы ректорлук мезгилиндеги курулган спорт комплекс болду. Аябай стандартка ылайык. Азыр бүгүн мына өзүңөр көрүп атасыңар, жаштар ойноп атат, кыздарыбыз пайдаланып атат, бардык талаптары менен. Каныбек Исаков окуу жайларда университеттик кластер деген түшүнүктү калыптандырды. Улуттук тестирлөөгө даярдаган, так илимдерди, көп тилдүүлүктү турмушка ашырган жаңы бир улуттук моделди иштеп чыкты. Ошмунун алдында түзүлгөн 10го жакын гимназия мына ушул багытта жаш муунду тарбиялайт. Магистратура жана бакалавриатка чейинки деңгээлди жаратыш бизге максат болгон. Ошон үчүн бул жерде биз мына Зирек гимназиясы, билим гимназиясын, ыйман гимназиясын, андан кийин Каракулжада Ошмунун гимназиясын, Ноокатта Ошмун университетинин гимназиясын, Кара Сууда, Арабанда мындай 7 гимназия биз ачканбыз. Себеби максатыбыз баягы улуттук тестирлөөгө даярдаган,
табигый жана так илимдерди, көп тилдүүлүктү турмушка ашырган бир мындай жаңы бир улуттук бир модель иштеп чыгуу максатыбыз болгон. Ошого жеттик. Себеби азыр балдарыбыз алтын сертификаттарды алып атат. 200 балдан алган, жогору алган балдарыбыз бул мектептин бүтүрүүчүлөрү көп болду. Алар дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттерде, биздин республикада, ушул Евразия аймагында азыр эң алдыңкы университеттерде окуп атышат да. Каныбек Исаковдун ысымы жаңылануу жана реформа менен синоним сыяктуу болчу. Мектеп, лицей, университеттерди гүлдөтүп, билим берүү тармагына бир топ жаңылыктарды киргизди. Мына ошол чечимдери аны реформатор макамына жеткирди. Албетте калыптанып калган система менен күрөшүү жеңил болгон жок. Ар кандай жакшылык иштин өзүнүн чоң тоскоолдуктары бар. Тоскоолдуктары бар. Анан ага кепчип отуруп албастан, ошонун зарыл экендигин жамаатка түшүндүрүп, ар бир студентке түшүндүрүп, ушул жаңылык ушул бизге керек экендигинчи. Себеби баягы жаңылык деген оңой менен биздин эл сиңирбейт да бул. Анан баягы креативдүү ой жүгүртүүдөн келип чыккан мындай бир жыйынтыктарды биз жамаат менен дайыма биргелешип чечтик. Анан жамаат ошол идеяларды колдоп берди. Мына тоскоолдуктар, башкалар түрдүү тоскоолдуктар болгонуна карабастан, жамаат ушул акыл эстүүлүк менен жаңылыкка баш койду да. Исаков өлкөдөгү белгилүү окуу жайын заманбап даражага жеткирип, Борбор Азиядагы саналуу университеттердин катарына кошуп, зоболосу көтөрүлгөндө да баштагы калыбынан жазбады. Кесиптештери анын кимге болсо да жадырай учурашып, сылыктыгынан жазбаганын баалашат. Дүйнө кайда карап өнүгүүдө? Биз кайсыл жердебиз? Агай ушуну акылга салып, түшүнгөн, багытты болжогон жетекчи атыкты. Ош университетинин искусство факультетинин бай тарыхы бар. Ошол легендарылуу Рыспек Абдыкадыровдон башталган оончулук, композиторлук өнөрдүн бүтүндөй бир мууну тарбияланган жерде, бул жерде ондон ашык эл артисти, 50ге жакын эмгек сиңирген артист тарбиялап чыгарган жер. Анан ошолорго бир жакшы билим берүү мейкиндигин, чыгармачылык менен изденүүгө мүмкүнчүлүктөр жарата турган окуу корпусун салуу максат болду. Мына биз 2 жыл мурда ушул окуу корпусун бүтүрдүк. Болгондо дагы мен ушуну айтар элем, бул окуу корпусту ошол баягы архитектуралык жагынан, билим берүүчүлүк жагынан өзүнчө бир уникалдуу долбоор болуп калганда. Себеби мына көрүп атасыз, 36 метрлик комуздун эскизи, бул Танапис сайын кыргыз комузу мындай жаңырып тура турган жер. Мына террасасында болсо биздин стилист, дизайнер кыздарыбыз кечке маал ушул өнөрдү сүйгөндөр үчүн атайын көргөзмө уюштура турган, выставкаларын уюштура турган жер. Ал эми бул жерде биз мына музыкалык парк деп атаганмын да. Дүйнөдө азыр университет өндүрүштүк университет деген моделдер иштеп атат да. Себеби ошол балдар түшкө чейин окуса, түштөн кийин ошол жерде иштеп акча таба турган, мындай бир бизнестин сырын үйрөнө турган. Ошон үчүн бул жерде тигүү цехтери бар. Биздин жаңкы стилисттерибиз, жаңы композиция жасаган дизайнерлерибиз дагы сабактан кийин келип ошол жерде өнөрлөрүн өркүндөтүшөт. Анан баягы искусство, маданиятка, музыкага байланыштуу болгондугу үчүн бул жерде үн жазуучу, музыка жазуучу студиялар бар, эстрадалык, фольклордук ансамбльдер бар. Бирок ошолордун ар бирине шарт түздүк. Анын университеттин жетекчиси катары негизги бир артыкчылыгы деп жаштарды улуттук маданиятка тарбиялаганын белгилөөгө болот. Муну Исаков ар бир жасаган эмгегинде даана көрсөткөн. Кытай Республикасында Конфуций институттарынын чоң бир сет бар, өзүнчө чоң офис. Дүйнөлүк деңгээлде 600дөн ашык университеттерде Конфуций институттары ачылганда. Анан 7-8 жыл мурда биз алгачкы аракеттерди баштап Конфуций класстарын, анан кийин Конфуций институтун ачканда мен биринчи жолу сунуш кылдым да, силер инвестиция бергиле, биз ушул жерде Кыргыз-Кытай факультетин ачалы. Анан алар башында ишенген жок, но кийинчерээк биздин иш-аракеттерди көрүп туруп ишенип, анан бул жерде $1,300,000 грант беришти. Анан ушул жерге биз мына 5 кабаттуу мына подвалы дагы мындай спорттук комплекс болгон. Андан кийин бул жерде мына 5-6 кабаттуу жатакананы курдук да. Бул жерде кыргыз маданияты менен Кытай маданияты айкалышкан бир модель болсун деген менде эң сөйүм бар эле, ошону ачтык. Мына жатакананын үстүндө биздин боз үйүбүз турат. Ошол кыргыз мотивтери менен бардыгы жасалган. Кала берсе мына биздин түнкү жарыктары дагы кыргызча көкөрлөр менен жасалгаланган да. Мындайча айтканда, кыргыз маданиятын дагы биз даңазалашыбыз керек. Балдар ошолор менен журулушуп жашаш керек. Анан бул жерде эң чоң биздин баатырыбыз
Манастын дагы эстелигин орнотконбуз. Балдарга бир дух берген, кыргыздын күчтүүлүгүн, кубаттуулугун жана мындай бир гумандуу калк экенин көрсөтө турган бир мотивтерди биз аралаштырганбыз. Университетте окуган студенттер үчүн Каныбек Исаков жөн гана ректор аталбады. Ар тараптуу ишмердүүлүгүнөн сырткары жүздөгөн шакирттерди да тарбиялады. Далай таланттарды, мамлекетчил жаштарды өстүрүп чыгарды. Каныбек Исаковдун шакирттеринин көбү азыр өз кесибинин чеберлери. Исаков республикалык жана эл аралык деңгээлдеги ар кандай долбоорлор менен иштеп гана тим болбой, билимдүү муунду тарбиялады. Акыркы кезге чейин улуттук баалуулуктарды жуурулуштурган университет ачам деп жүрдү. Буга кошо биографиялык китеп жазмак болду эле. Бирок дайыма тоскоолдук жаралып, маанилүүрөөк иштер чыгып туруп алды. Кыялды улам кийинкиге калтырууга туура келди. Мектеп, лицей, университеттерди гүлдөтүп, соңунда билим берүү жана илим министрлигине да бир топ жаңылыктарды киргизди. Албетте система менен күрөшүү жеңил болгон жок. Министрликтин алдындагы ополтуу көйгөйлөрдүн төп астысында калбай, ишти аз-аздан жөндөп, тармакты ыраатка салып келаткан. Анан да пандемия тушунда билим тармагынын көйгөйү күчөп, мурда кийин болбогон аралыктан окутуу, билим берүүнү интернет айдыгына көчүрүү төмөн түшүктүү жумуш болду. Университет болобу, мектеп болобу, бала бакчабы, колледждер болобу, бүгүн билим берүү менеджментине өтө муктаж. Жөн эле башкаруу эмес, ошол менеджменттин баардык тарабын беш колдой билип, анан ошону бүгүнкү турмуш чындыгына жараша реалдуу өнүктүрүш керек да. Мен жакында мына менин жолум деген бир чоң биографиялык китеп жазайын деп атам да, мындай катуураак айтканда мемуар жазайын деп атам. Себеби ушуларды мен мына бир эле Ош университети эмес, Ош гуманитардык педагогикалык институтунда кантип жамааттын башын бириктирдим, кантип бир багытка багыттай алдык, кантип элге дух бердик, анан кантип биз мына жандуу иш аракетке өттүк дагы ошол жердеги жамаатты өркүндөтө алдык. Мен ушулардын баардыгын эл аралык байланыш кандай болду, инвестицияларды кантип тарттык, ошол жердеги курулуш иштери кандай болду, мугалимдердин айлык акысы кантип 5-6 эсеге көтөрүлдү, университеттин бюджети кантип көтөрүлдү, анын жолдорун биз кантип таптык, билим экспорту деген эмне. Ушулардын баардыгы кандай адамдар менен иштедим мен. Ким мага жардам берди, ошол бизге сапарлаш болду, ким бизге колдоп, мындай бир дух берди, биргелешкен бир тилектештер жөнүндө дагы мен бир чындыкты жазайын деген максатым бар. Эки миң 20 жылдын 12 ноябры ушул күндөн тартып башкалардыкына окшобогон таза, мээримдүү жүрөк төбөлүккө сокпой калды. Каныбек Исаков күтүүсүз келген оорудан мезгилсиз дүйнө салды. Ал болгону 51 жаштын кырын ашкан эле. Кенге сунсаят нукат кошуңуз, кол булгап турам аргасыз, кошуңуз, каке кошуңуз. Исаков көзү тирүүсүндө изги тилектеринин бири болгон басып өткөн жолун баяндаган китеп жазууга үлгүргөн жок. Бирок анын максат кыялдарын достору жана шакирттери ишке ашырары талашсыз. Бул жашоодо жаза баспадым, жанымды жеп жалган айтпадым. Тоскоолдуктар тоодой тосса да, ак жолумдан бирок кайтпадым. Сындыргысы келди сынбадым, чөктүргүсү келди чөкпөдүм. Бурганактар беттен алса да, күтүп келдим жашоо көктөмүн. Күтүп келдим жашоо көктөмүн. Ар бир адам төрөлгөндөн кийин өзүнүн тагдырына ээ болот. Адам кандай тагдырды тандашы өзүнө көз каранды. Себеби эң күчтүү куралды акыл эсти жараткан адамга берген. Бул Каныбек Исаковдун жаштарга калтырган насааты болуп калды. Ал өзүнүн жүрүм-туруму, жасаган эмгектери, алдыга умтулуусу менен көптөрдүн жүрөгүндө калды. Ал агартуучу эле. Ооба, жан дүйнөнү, жүрөктү, жаштарды, коомду, өлкөнү агартам деп ошого умтулган.